Куранга жана сүннөткө жаңыча ыкма. Китептин демөөрчүсү Ислам ойлору эл аралык институту, Хэрндон, Вирджиния, АКШ. Билим интеграция институту, Грузия, Тбилиси. Китепти англисчеден кыргызчага которгон Жумаш кызы Элмира. Китептин редактору Беделбек кызы Вера. Бул китеп жалпы окурмандарга, ислам динине кызыккандарга, ислам динин изилдегендерге өтө пайдалуу. Бул китептин өзгөчөлүгү исламга болгон жаңы көз карашты сунуштайт. Мусулмандардагы калыптанып калган эски көрүнүштөрдөн арылтып, чыныгы ийгиликке жеткире турган жолдору чагылдырылат. Китеп Ихсан Хайрия коомдук фонду тарабынан бастырылган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталат. Куран менен сүннөт мусулмандардын ишениминин, жашоолорунун, мыйзамдарынын жана такыбалык жөнүндөгү көз карашынын эки негизги булагы. Мусулмандар үчүн Кудайдын сөзү же аяны болгон Куран алардын ишениминин негизи болсо, сүннөт, башкача айтканда Мухаммад пайгамбардын өмүрлүк үлгүсү алардын адеп ахлактыгынын негизи. Алар экөө биригип мыйзамдын, башкача айтканда шарияттын эки булагын жана бул жашоодо өркүндөп, гүлдөп, бактылуу жашоого жана тигил дүйнөдөгү жыргалчылыкка жетекчилигин түзүшөт. Куран менен сүннөт Кудайдын каулосу менен пайда болуп, материалдык жана формалдык жагынан эки көз карандысыз булактар болушса да, өзү ара тыгыз байланышкан. Курандын токтомдору менен осуяттары ахкам, Кудайдын мыйзамын, башкача айтканда шариятын түзсө да, алар чыныгы сүннөттүн осуяттары менен толукталат. Ал Курандын осуяттарынан эле кийинки бийликке эгедир. Куран китеп, ал эми сүннөт акылмандык. Аны менен Кудайдын акыркы пайгамбары болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адамзатты Кудайга түз алып барчу жолго, башкача айтканда аль-сират аль-мустакимге салуу үчүн жиберилген. Бул китеп бүт дүйнө жүзүндөгү мусулман жамааттарынын жашоосунда Куран менен сүннөттүн ордун бардык мусулмандарга жана мусулман эместерге эскертүү болуп кызмат кылганга умтулат. Куранга жана сүннөткө жаңыча акма эмгегинин кыскартылып чыгарылышы. Биринчи бөлүм. Курандын кээ бир салттарын жокко чыгарууга негиздер. Сындоо. Исрар Ахмад хан. Курандын тегерегиндеги теологиялык жана мыйзам чыгаруучу талкуулар фукаха, башкача айтканда укуктануучулар жана муфассирун, башкача айтканда чечмелөөчүлөр болуп эки топко бөлүнөт. Бул эки топ Курандын айрым аяттарын жокко чыгарууну талкуулоодо ислам аалымдарынын ортосунда келип чыккан. Жогорудагы эки топ өз көз караштарын негиздер менен далилдей ала турган жокко чыгаруучулар жана ага карама-каршы пикир ээлеринен түзүлгөн. Бирок бул эки топ тең бир гана ыктымалдуулукка баш ийүүсү керек. Же эки топ тең жаңылышат, же экөөнүн бирөөсү гана туура болуусу шарт. Бул бөлүмдө Куранды жокко чыгарууга байланышкан максатка негизделген жана сындаган анализ жүргүзүлөт. Аль-Насх төмөндөгүлөр тууралуу белги берет. Биринчи, жок кылуу жана жогору көтөрүү. Мисалы, күн көлөкөнү жокко чыгарат, жарык болуусу менен караңгылык жоголот. Ушундай эле мисал Куранда да кездешет. Шайтан пайда кылган нерселерди Аллах жокко чыгарат. Башка жерден көчүрүп алуу, мисалы, көпчүлүк бул китепти башка жерден көчүрүлүп алынган деп эсептешет. Куранда силер жасаган бардык кыймыл-аракеттерди биз жаздырып алабыз деп айтылат. Шариятта аль-Насхка таянуу биринчи орунда турат. Себеби адамдарга алгач милдеттүү түрдө саналган нерселер жокко чыгарылбоосу керек. Аль-Зуркани ислам буйруктарын жокко чыгаруу юридикалык далилге негизделүүсү керек деп эсептейт. Жокко чыгарууга байланышкан негиздер жокко чыгаруунун ар кандай категорияларынан көз каранды болуп, көп түргө ажырайт. Негизинен алар эки чоң топко бөлүнөт. Жокко чыгаруу концепциясын бекемдеген негиздер, жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүн күчөткөн, Курандын өзүнөн алынган негиздер. Жокко чыгаруунун келип чыгуусун далилдеген Курандагы аяттар 2-сүрө 106 аят, 2-сүрө 269 аят, 3-сүрө 7 аят, 4-сүрө 160 аят, 5-сүрө 48 аят, 13-сүрө 39 аят, 16-сүрө 101 аят, 17-сүрө 86 аят, 22-сүрө 53 аят. Экинчи сүрөнүн 106 аятында биз аяттарыбызды өзгөртсөк же аны унуттурсак, анын ордуна андан жакшысын же ага окшошун келтиребиз деп айтылат.
Бул аятта жокко чыгаруу жаратуучунун өзү тарабынан жүргүзүлүүсү мүмкүн экендиги баяндалат. Бул жерде ая Курандагы сүйлөмдөр ая экилик санда, ал эми анын жекелик саны аят. Бул сөз 296 жолу колдонулат. Жана бул кайталоо жөн гана сүйлөм дегенди билдириптин болбойт. Жокко чыгарууну колдоочулар пайгамбардын 3 сахабасынын, башкача айтканда досторунун айтуусунда далилдерди келтиришет. Умар ибн Аль-Хаттаб, Али ибн Абу Талиб, Абдуллах ибн Аббас, Умар, Убай ибн Кааб жокко чыгаруу боюнча баарыбыздан билимдүү деп айтат. Бул сөздүн ким аркылуу бизге жеткендиги белгисиз. Андыктан мунун чындык экендигине далил жок. Мындан сырткары Умардын бул айткан сөзүн Курандын айрым аяттарын жокко чыгаруу деп чечмелөөгө эч кандай негиз жок. Ал эми экинчи окуя Али менен баяндоочунун ортосундагы сүйлөшүү. Али экинчи адамдан жокко чыгаруу, башкача айтканда аль-насх жана жокко чыгарылган аль-мансух тууралуу сураганда ал эч нерсе билбестигин айтат. Али ага сен башкалар сыяктуу эле өзүңдү өзүң буздуң деп эскертет. Бул сүйлөшүү кантип Курандын айрым аяттарын жокко чыгарууга негиз боло алат. Али Курандагы жокко чыгаруу тууралуу билбестигинин жыйынтыгы жакшы эмес экендигин эскерткидей баяндоочу Куран мугалими беле. Алинин суроосунда Курандын айрым аяттарын жокко чыгарууга кандайдыр бир шилтеме барбы? Чындыгында баяндоочу Куран мугалими болгон эмес. Буга далил анын баяндоочу деп аталышы. Эгер ал чындап Куран мугалими болсо, эч убакта ал баяндоочу деп аталмак эмес. Баяндоодо көрүнүп тургандай, баяндоочу буга чейинки доор жана пайгамбарлар тууралуу ар кандай окуяларды өзүнүн түшүнгөнүндөй баяндап берет. Али андан жокко чыгаруу тууралуу эмне билерин сураганда, балким Курандагы ачылыштардын жокко чыгарылышы же буга чейинки аяттардын жокко чыгарылышы тууралуу сурагандыр. Бул баяндоо Курандын кээ бир бөлүгүн жокко чыгарууга негиз боло албайт. Үчүнчү окуя Ибн Аббастын 2-сүрөнүн 180 аятты чечмелөөсүнө байланышкан. Силердин араңардан бирөөңөргө өлүм келсе, эгер ал артында мурас калтырса, ага ата-энесине жана жакындарына тууралык менен осуят кылуу буйрулду. Аллахтан коркуучуларга бул милдет. Ибн Аббас ушул жана 2-сүрөнүн 106, 3-сүрөнүн 7 аяттары сыяктуу аяттар анын Курандагы жокко чыгаруулар тууралуу пикирине негиз болот деп түшүнгөн. Бул аяттар талкууланган жана алар Куран аяттарынын эмес, буга чейинки жазуулардын жокко чыгарылышы тууралуу экендигине бүтүм чыгарылган. Ибн Аббастын ысымы өз керт башынын кызыкчылыгын ойлогондор тарабынан жаңылыш колдонулган. Аль-Зуркани Куранда ишке ашпай турган айрым аяттардын кезигерин айтып, анын жокко чыгарылуусуна негиз кылат. Бирок Куранда жокко чыгарууга байланышкан эч кандай билдирүү жок. Мындан сырткары хадистердин адабиятында да мындай кездешпейт. Аль-Зурканинин билдирүүсү жөн гана божомолдоо. Жана да Аль-Дехлавинин айтымында Куранда жокко чыгарылуучу 2-сүрөнүн 180, 2-сүрөнүн 240, 8-сүрөнүн 65, 33-сүрөнүн 52 жана 58-сүрөнүн 12 аяттары гана. Жокко чыгарууну колдогондор бул 5 аятты жокко чыгарбагандыгы таң каларлык. Андыктан Курандын эч бир аяты жокко чыгарылбайт. Куран аяттарын жокко чыгаруу консенсус концепциясынын негизинде гана ишке ашуусу керек. Куран аяттарын жокко чыгаруу консенсус концепциясынын негизинде гана ишке ашуусу керек. Ислам аалымдарынын арасында Курандын айрым аяттарын жокко чыгаруу тууралуу консенсуска эч ким ээ эмес. Илимпоздор, ага кошулгандар жана андан баш тарткандар болуп эки топко бөлүнөт. Мындан сырткары консенсус тууралуу билдирүү бүгүнкү күндүн чындыгын көзөмөлдөйт. Аль-Рази Курандын иш жүзүндө чындык экендигин жокко чыгарууда ислам аалымдары келтирген консенсус жетиштүү негиз боло албастыгын айтат. Жокко чыгаруу теориясына каршы кыймылдын башында Абу Муслим Аль-Асфахани турат. Курандагы жокко чыгарууларды далилдөөдө анын негиздери эки бөлүктөн турат. Курандагы билдирүүлөр жана алардын чечмелениши. Анын айтымында Курандагы жокко чыгарууларга төмөндөгүдөй далилдер бар. Анын алдынан да артынан да кур бекер сөз айтылбайт жана жазылбайт. Ал мактоо ээси жана даанышман Аллах тарабынан түшүрүлгөн. 41-сүрө 42 аят. Ал жалгандын жокко чыгарылышы тууралуу теорияны жарыялайт. Аль-Асфахани Куран аяттарын жокко чыгарууну эмес, аларды чечмелөөнү сунуштайт. 2-сүрөнүн 185 аятында Рамазан айы бул айда адамдарга туура жол болуп, ошол туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп көрсөтүлүп, Куран түшүрүлдү деп айтылат.
Бул 3 сапат бүтүндөй Куранга тийиштүү. 4-сүрөнүн 82-аятында мындай дейт: Алар Куран жөнүндө ой жүгүртүшпөйбү? Эгер ал Аллахтан башканын сөзү болгондо, анда алар Курандан көптөгөн карама-каршылыктарды табышат эле. Бул билдирүүгө ылайык Куран ар кандай карама-каршылыктардан алыс турат. 5-сүрөнүн 3-аятында бүгүн силерге диниңерди жана менин ырайымымды толук кылып, ислам динин силерге ыраа көрдүм деп айтылат. Бул аяттын түшүшү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабалары Курандын толук экендигине ишенишкен. 11-сүрөнүн 1-аятында Алиф, Лам, Ра. Бул Куран аяттары бекитилген жана даанышман, билүүчү Аллах тарабынан ачык баян кылынган китеп деп айтылат. 17-сүрөнүн 82-аятында биз Куранды момундарга шыпа, мээримдүүлүк болсун үчүн жөнөттүк деп айтылат. Албетте, Куранды жокко чыгаруучулардын айткандарынан айырмаланып, Курандын ар бир бөлүгү шыпа болуп саналат. 36-сүрөнүн 2-аятында айтылат: Даанышман Куранга ант. Бул аятта Куран хаким, башкача айтканда акылмандык, даанышмандык сөзү менен сыпатталат. Аллахтын ар бир осуяты маанилүү. Эгерде Курандын кандайдыр бир аяты маанисиз боло турган болсо, анда Куран мынчалык даанышман боло албайт эле. 39-сүрөнүн 28-аятында келет: Бул кемчиликсиз араб тилиндеги Куран. Албетте, 39-сүрөнүн 28-аятында берилген маалымат өзүнө чындыкты камтыйт. Куран Мухаммад пайгамбарга түшкөн. Аны менен бирге эле Аллах анын баянында чечмеленишин да түшүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Курандын кандайдыр бир аяты иш жүзүндө туура эмес экендигин туюнткан бир дагы сөзү жок. Анын унчукпоосу кандайдыр бир аятты жокко чыгаруу керектигин билдирбейт. Жокко чыгаруу теориясы Курандын бүтүндүгүнө терс таасирин тийгизет. 10-бөлүм. Батыштын исламды изилдөөсүнө мусулмандардын көз карашы. Халил Мухаммад. Өзгөчө 2001-жылы 11-сентябрда болуп өткөн динге жала жапкан коркунучтуу терроризм окуясынан кийин Батышта ислам дининен коркуу массалык маалымат каражаттарда жана академиялык топтордо эле жайылып тим болбостон, мусулмандардын жеке коопсуздугуна болгон коркунуч да күч алган. Белгилүү массалык маалымат каражаттары менен илимий дүйнөнүн ортосундагы байланыштын кескин өзгөргөнүн эске алып, исламдан коркуунун күчөтүлгөн деңгээлинен келип чыккан улутчулдуктан жабыркаган Америка исламды кескин түрдө жалпылап жана жөнөкөйлөтүп жиберген. Диний изилдөөлөргө жана адекваттуу терминологияны түзүүгө мүмкүнчүлүк берилбегендигинен массалык маалымат каражаттары жана академиялык топтор диний шарттарда мусулмандык эмес, саясий тартиптерди колдонуп, исламдын терс жактарын ачып көрсөтүүнүн курмандыктары болушууда. Төмөндө Куранга байланыштуу айрым маселелерден мисал келтирилет. Баяндалган анализдерге таянып, мусулман изилдөөчүлөр айрым туура эмес идеяларды четке кагып, өздөрүнүн дининин терс көрүнүштөрүн чагылдырууну токтотууда чоң ролду ойной алышат. Ислам алымдары менен дин изилдөөчүлөр ортосунда чоң жарака бар. Диндин ар кайсы тармагында кызмат кылган көптөгөн исламчылар дин адистери болбогондуктан, андыктан аларга айрым дин теориясы жана терминологиясы тааныш эмес. Керек болсо айрым мусулман профессорлор ислам таанууну окушкан эмес. Алар араб болгондугу үчүн же болбосо бул тармакты жакшы билерин ишендире алган үчүн гана адис катары иштеп жатышкандыр. Көпчүлүк учурда алар араб тилин да билишпейт. Көптөгөн мусулман профессорлор өз кесибине жоопкерчилик менен мамиле жасабастан, өздөрүнүн секталык же диний көз караштарын таңуулашканы курч маселе жаратат. Диндин алкагында ислам изилдөөлөрүн жакшыртуу зарылдыгы болгондуктан, бул маселеге бир нече изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Агартуу доорунан кийин динди окуп үйрөнүү Германияда Religion Wissenschaft деп аталган тармакта башталган. Кийин ал өзүнүн көзөмөлү астындагы экинчи Wissenschaft des Judentums жана Islam Wissenschaft деп аталган тармактарды ачкан. Бирок жогорудагы айтылган эки тармактын айырмачылыгы анын динге болгон көз карашында деген идея жаңылыш болуп эсептелет. Георг Фрейтаг, Антуан Исаак Сильвестр де Саки, Абрахам Гейгер, Густав Вейл, Теодор Нёльдек, Алиос Спренгер жана Игнац Гольдзихер
сыяктуу байыркы ислам ысымдары менен байланышкан белгилүү ысым ээлеринин бардыгы тең өздөрү мусулман болушпаса да исламдын келечектүүлүгүн кабылдагандардан болушкан. Диний изилдөөлөр тармагы көптөгөн өзгөрүүлөргө душар болуп, исламга болгон сынчыл ыкма дээрлик жокко чыгарылса да, батыштын исламды изилдөөсүндө окумуштуулар тарабынан пайда болгон көйгөйлүү терминология дагы деле маселе жаратып келет. Мисалы, фундаменталист, радикалист, орточо деген сыяктуу терминдер. Фундаменталист салтты бекем кармангандардан тартып, Америкага каршы экстремисттерди да өзүнө камтыган термин. Мындай терминдер жалган буйруктарды жайылтууда чоң жардам берген. Конференцияда мусулман эместер тарабынан аталган орто мусулмандар өздөрүнө тиешелүү адеп ахлактык милдеттерди толугу менен аткарбаган мусулмандар. Исламды изилдөө башка диндерди изилдөө ыкмаларына баш ийбестен жүргүзүлгөндүктөн, Куранды изилдеген мусулман адистер батыштын концепцияларын биле беришпейт. Мусулман профессорлор өз темаларына диний көз караш менен карашса да, аларды баяндоодо сөз байлыктары ислам терминдери менен гана чектелип калат. Айрымдар Аль-Табари менен Аль-Замахшари сыяктуу көптөгөн классикалык изилдөөчүлөрдү угушат да, Мухаммад Аль-Газали жана Тахи Аль-Вани сыяктуу заманбап изилдөөчүлөрдү уга беришпейт. Бирок логоцентризм, фаллоцентризм, окурмандын реакциясын сындоо, претеризм, экспрессионизм, эффективдүү жалган, атайын адашуу, герменетикалык топ жана Кудайдын буйрук берүү теориясы сыяктуу терминдерди классикалык мусулман окумуштуулар да, заманбап окумуштуулар да башкача сөз менен атап болсо да колдонушат. Болгону, эгер окумуштуу батыш терминдерин билбесе, өз пикирин жактоодо тиешелүү салыштырууларды колдоно албайт. Библиянын мазмуну жана андагы дин теориясы менен тааныш эмес мусулмандар эки китепти байланыштыра алышпайт. Содом менен Гоморраны талкалоо тарыхы буга мисал болуп саналат. Библияга ылайык, эч болбогондо 10 жакшы адамдын себебинен бүтүндөй бир шаар Кудайдын жазасынан кутулат эле, деп Авраам Лоттон суранат. Эгерде ушул эле окуяны Курандан таба турган болсок, 11-сүрө 70-аят жана 11-сүрө 78-аяттарга ылайык Кудайдын убадасына жооп катары бүтүндөй бир коомдун кандайдыр бир иш-аракетти аткаруусуна чакыруу деп түшүнүүгө болот. Авраамдын дини менен Курандагыларды салыштыруу сабактарында окуучулар айырма таба алышпайт. Батыштык чыгыш таануучулардын түшүнүгүндөгү жазалоочу: катаал ислам Кудайы чындыгында кечиримдүү жана боорукер зат. Ислам аалымдарынын кетирген айрым кемчиликтерин тууралоонун бирден бир жолу Куранга жана ислам изилдөөлөрүнө жаңы ыкма колдонуу менен бул тармакка зор салым кошуу болуп саналат. Фазлур Рахмандын мусулмандардын ыйык жазууну чечмелөөдөгү атаган эки көйгөйү бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу. Бүгүнкү күндөгү Курандын актуалдуулугуна чыныгы сезимталдыктын жоктугу жана мындай элестетүүлөр баары бир жокко чыгарылат деген коркунучтун өкүм сүрүүсү. Бул көйгөйлөр өз ара байланышкан, батыштык дин таанууга арналган изилдөөлөрдүн ыкмасы аны чече алат. Экинчи бөлүм. Акыйкат согуш концепциясын Курандын принциптерине ылайык түзүү. Айша Муса бүткүл дүйнөнүн жихадты ыйык согуш деп эсептөөсү исламга каршы үгүттөөнүн өсүшү менен өздөрүн окумуштуубуз деп эсептегендер тарабынан кубатталат. Мусулмандар да, мусулман эместер да терминди туура эмес түшүнүшүүдө. Үгүттөөчүлөр исламды күч колдонуучу деп эсептешет. Ал эми айрым уюмдун мүчөлөрү күч колдонуу деп кол салууну түшүнүшөт. Уюм мүчөлөрү менен пропагандисттердин ортосунда жихад сөзүнүн Курандагы мааниси жана анын куралдуу кагылыштарга тиешелүүлүгү жоголот. Бүгүнкү күндөгү бизге берилген тапшырмалардын бири Курандын негизинде жихадтын чыныгы маанисине жетүү жана анын куралдуу кагылыштар менен байланышын аныктоо болуп саналат. Бул бөлүмдөр Тафсир аль-Куран, Бил Куран, Куранды Куран аркылуу чечмелөө жана Аль-Асл фил калам аль-Хакыйка, Курандын юридикалык принциптерине таянып, текстке заманбап көз караштардан алынган толук жана так анализ жүргүзүлөт. Жихадка болгон Курандын көз карашын изилдөө зарыл. Себеби мусулмандар исламдагы ишенимди жана аны иш жүзүнө ашырууда Куранды Кудайдын китеби жана бийлик ээси деп эсептешет. Бардык башка булактар андан маалымат алышат жана ага баш ийишет. Ошондуктан Куранды чечмелөө Курандын өзүнөн башталат. Себеби Курандын айрым бөлүктөрү башка бөлүктөрүн чечмелейт жана мындай толук анализ жүргүзүү менен иштелип чыккан принциптер пайгамбарлардын жашоо турмушу сыяктуу башка булактардан алынган маалыматтар менен дал келет. Хадистер жана сиро, башкача айтканда Мухаммад пайгамбардын өмүр баяны заманбап жагдайларга ылайыкташкан жоопторду бере алат. Куранда куралдуу күчтөр, согуш тууралуу сөз болгондо жихад сөзү колдонулбайт.
Андай учурларда кытал сөзү колдонулат. Куранда ыйык согуш деген түшүнүк жок. Жихад сөзү көп учурда согуш менен байланыштуудай сезилсе да, Куран аны кеңирээк контекстте колдонот. Эгерде Куранда түзмө-түз согуш жөнүндө сөз боло турган болсо, анда көпчүлүк учурда кытал сөзү колдонулат. Жихад зат атоочу Куранда болгону 4 гана жолу колдонулат. Жихада согушу, каршы туруу этиши ар кандай формада 31 жолу колдонулат. Бирок булардын биринин дагы аскердик же согуштук иш-аракеттерге тиешеси жок. Жахада сөзүнүн 14 жана 31 колдонулушунда жалпы маанисинен алып караганда Кудайга ишенгендердин ага умтулуусун түшүндүрөт. Жихадтын кеңири жана жалпы мааниде Куранда колдонулушу классикалык мусулман юристтерди жихадтын 4 түрүн кабылдоосуна мажбурлайт. Жүрөктүн жихады, тилдин жихады, колдун жихады жана кылычтын жихады. Алардын биринчиси өз жүрөгүн шайтандын азгыруусунан тазалоого болгон аракет эң чоң жихад болуп саналат. Колдун жана тилдин жихады катары ал мүчөлөрдүн акысын толук берүү, жакшы иштерди кылуу саналат. Ал эми кылычтын жихады дегенде акыйкат жана өтө зарыл болгон жазалоону түшүнөбүз. Акыйкат жана зарыл болгон жазалоо жихадтын түздөн-түз бир бөлүгү болсо да, жихад термини согуш иш-аракеттерине синоним боло албайт. Жихад сөзү сыяктуу эле кытал сөзү да зат атоочтун 3 формасы болуп саналат. Бул сөздүн өзөгү Курандын 122 аятында 170 жолу кезигет. Кытал сөзү 10 аятта 13 жолу кезиксе, андан келип чыккан кытала, юктилу зат атоочтору 52 жолу колдонулат. Катала өлтүрүү сөзү өзүнүн этиштик зат атоочу катл сөзү менен биргеликте 77 аятта 98 жолу кезигет. Курандагы адам өлтүрүү тууралуу өкүм 17 сүрөнүн 33 аятында берилет. Аллах тыюу салган эч бир жанды укуксуз түрдө өлтүрбөгүлө. Эгер бирөө жазыксыз өлтүрүлсө, биз анын жакынына өкүм беребиз. 5 сүрөнүн 32 аятында ким акысыз адам өлтүрүп же жер жүзүнө бузукулук таратса, анда ал бардык адамдарды өлтүргөнгө тете. Ал эми ким адам өмүрүн сактаса, ал бардык адамдардын өмүрүн сактап калганга тете деп айтылат. Куранга ылайык бул шарттардын бирин да аткарбай туруп бирдиктүү жашоону кабыл алса, анда адеп-ахлактык жактан бардык адамдарды өлтүрүү менен барабар. Курандагы жихад жана согуштук кытал маселелерди чечүүдө Курандын башка бир бөлүгүн колдонууда 4 принцип аныкталат. Айрым учурларда согуштук иш-аракеттердин болуп туруусу зарыл, ачууланууга тыюу салынат. Согуштук иш-аракеттер ачуулануунун жана акыйкатсыздыктын жообу, натыйжасы болуп саналат жана качан гана каардуулар тынчтыкка умтулуп, себептер түгөнгөндө согуштук иш-аракеттер да акырына жетет. Эгерде ислам аалымдары пайгамбардын сүннөтүнүн айрым бирдиктерин колдонуп согушка, заманбап согуштук иш-аракеттерге, заманбап саясий жана социалдык пикир келишпестиктерге каршы толук теория иштеп чыгышса, анда бул принциптер Куранга негизделген алкакты түзөр эле. Үчүнчү бөлүм. Диний плюрализм жана Куран. Махмуд Аюб. Плюрализм дүйнө жаратылышынын негизинде бир нече башкы себеп бар деп эсептөөчү идеалисттик философиянын бир түрү. Диндердин саны жана көптүрдүүлүгү маданияттын жана цивилизациянын көптүгүнө жана көптүрдүүлүгүнө себеп болот. Адам баласынын өңү түсү, маданияты жана жеке өзгөчөлүктөрүнүн ар түрдүүлүгүнө карабастан, Кудайга болгон ишенимдин бирдиктүү экендигин жар салган Куранга таяна турган болсок, диндердин көптүгү жана көптүрдүүлүгү акыркы максатка жетүү үчүн Кудай тарабынан алдын ала белгиленген деп саналат. Андыктан алгач мен плюрализмди диний жана философиялык көз караштан аныктай кетмекчимин. Андан соң аны жакынкы чыгыш цивилизациясынын тарыхы тууралуу контекстте түшүндүрүүгө аракет кылам. Соңунда Курандагы диний плюрализмге токтолом. Сингулярдуулуктан, башкача айтканда жекеликтен айырмаланып, плюрализм лексикалык маанисинде көпчүлүк дегенди билдирет. Ал эми көптүк дегенде эле көптүрдүүлүк жана жайланыштыруу дегенди элестетебиз. Теологиялык жактан алып караганда, диний плюрализм диний өзгөчөлүк менен диний инклюзивдүүлүктөн кескин айырмаланат. Диний плюрализм диндердин көптүгүн жана көптүрдүүлүгүн табигый көрүнүш деп кабылдоо. Ага карабастан диний плюрализм ар түрдүү дин өкүлдөрүнүн ортосунда түзүлгөн көпүрө катары кызмат кылуусу үчүн бардык диндер мыйзамдуу жана бүтүндөй чындык катары саналуусу зарыл. Бардык диндер чындыкты бирдиктүү
жана адам баласынын түшүнүк алкагынан сырткары деп эсептешет. Андыктан бардык диндердин максаты чындыкты табуу жана бардык диндер бир максатка багытталган. Кудайга гана таандыкпыз жана ага гана кайтабыз. 2-сүрө 156-аят. Бардык диний жазуулардын ичинен Куран Кудайдын бирдигин жана адамдар менен диндердин ар түрдүүлүгүн тастыктаганы менен уникалдуу. Мындан сырткары Куран диндердин көп түрдүүлүгүн Кудайдын асманды жана жерди жараткан касиетине таандык деп билет. Ошондой эле ал диний плюрализмге прогрессивдүү көз караш менен карайт. Куран чындыкты табуу үчүн бардык диндерге тиешелүү болгон 4 негизги принципти орнотот. Алардын биринчиси чыныгы дин Кудай тарабынан диний жазмалар жана ыйык мыйзам аркылуу тастыкталышы керек деген мазмунга ээ. Экинчиден, ал Кудайдын жалгыздыгын жана бирдигин тастыктоосу зарыл. Үчүнчүдөн, ал Кудайга жана кыяматка ишенүүгө чакырышы керек. Төртүнчүдөн, ал туура жашоого үгүттөөгө тийиш. Бул 4 принциптин негизинде Куран мусулмандардын, христиандардын жана иудейлердин динин чындык деп санайт. Диндердин жана жазмалардын көптүгүнө адамдан Мухаммадка чейинки пайгамбарлардын көптүгү себеп. Биз бул жерде да Куранга таянабыз. Чындыгында эскертүүчүсү болбогон бир да коом жок. 35-сүрө 24-аят. Курандын бул дүйнө таанымына ылайык келген адам баласынын тарыхы пайгамбарлык тарых болуп саналат. Пайгамбарлык тарых бул пайгамбарлар аркылуу Кудайдын адам баласынын үстүнөн башкаруу тарыхы. Мындан сырткары Кудайдын башкаруусу ага баш ийбеген жана тез-тез эскертилип турган адамдарга да таандык. Куран динди эки башка, бирок ошол эле учурда өз ара байланышкан эки аспект менен карайт. Биринчиси ислам, христиан жана иудаизм сыяктуу илимий анализденген диндер. Булар иудейлерге, христиандарга жана мусулмандарга юридикалык жана социалдык жактан баарын камсыз кылып бере турган Кудайга сыйынуунун жолдору жана мыйзамдардын алкагы. Жогорудагы 3 дин тең Куранда миллата абийкум Ибрахим, өз балдарынын бардыгын мусулман деп эсептеген Ибрахимдин дини деп аталган жол менен жүрүүсү зарыл. Бул илимий изилденген диндер адам баласынын ички жан дүйнөсүнө эң зарыл каражат болуп саналат. Куранда ички жан дүйнө фитра деп аталат жана жаратуучу тарабынан адам баласына тиешелүү бардык сапаттар менен жаратылган дегенди билдирет. Кудайдын бул таза жаратмандыгы төрөлгөндөн тартып эле туаса Кудайды таанып жана ага ишенүү жөндөмдүүлүгү. Демек, ар бир наристе таза төрөлөт. Куран диндердин көп түрдүүлүгүн жана плюрализмди кабылдап гана тим болбостон, диндер аралык мамилелерди жөнгө салуучу принциптерди да орнотот. Ал бардык адам баласынын маданий өзгөчөлүктөрүн сыйлоого жана коргоого чакырат. Кудай, эгер Аллах адамдардын кээ бирин башкасы аркылуу коргобосо, кечилканалар, чиркөөлөр, иудейлердин сыйынуу жайлары жана ичинде Аллахтын ысымы көбүрөөк аталган мечиттер кыйрамак деп айтат. 22-сүрө 40-аят. Курандагы пайгамбар дагы иудейлерди жана христиандарды өз каалоолору болбосо өздөрүнүн диний өзгөчөлүктөрүнөн баш тартып мусулман болуусун талап кылбайт. Бул диний эркиндикке Куранда ачык далил бар. Динде мажбурлоо жок. 2-сүрө 256-аят. Куран жана пайгамбардын жолу мусулмандарды жана башка ишеним өкүлдөрүн негизги принциптерге ылайык биргеликте ишенүүсүнө жана бир пикирге келүүсүнө чакырат. Эй китеп ээлери, ортобузду түздөп, өз ара бир келишимге келели. Жалгыз Аллахка кулдук кылалы. Ага эч нерсени шерик кылбайлы. Ошондой эле Аллахтан башканы Кудай кылып албайлы. 3-сүрө 64-аят. Чындыгында Ахлел китап ээлери сөзүнүн юридикалык мааниси кенен. Мусулмандар башка диндер тууралуу канчалык көп биле башташса, ал ошончолук көп коомдорду өз кучагына алат. Баарыбыздын алдыбызда Кудайга ишенүү жана жакшы иштерде атаандашуу тапшырмасы турат. Бул чакыруудан ишеним ээлери бири-бирин сыйлашат жана Кудайдын күчтөрүнө ишенишет деп түшүнүү зарыл. Куран ислам, христиан жана иудаизм ээлерине чакырык гана таштап дин болбостон, көптөгөн убадаларды да берет. Эгер алар Торатты, Инжилди жана Аллахтан түшкөн нерсени аткарышканда, анда ар тарабынан ырыскыга бөлөнүшөр эле. 5-сүрө 66-аят. Төртүнчү бөлүм. Куран жазуулары иудей жана христиан жазууларына каршы. Жазуулардагы мусулмандардын бүткүл ааламдык жана жеке келечектүүлүгү. Халид Трауди. Мусулмандар Куранды бардык адам баласына багытталган универсалдуу башкаруучу
Ал эми буга чейинки иудейлердин жана христиандардын жазуулары белгилүү бир коомго жана убакытка ылайыкталып, Кудайдын пайгамбарлары аркылуу башкаруусунун негизинде берилген деп эсептешет. Мен эмнеге мусулмандар Куранды баарынан жогору, мухаймин жана бүткүл ааламдык, ал эми иудейлер менен христиан жазуулары өзгөчөлөнгөн деп эсептегенин изилдөөгө аракет кылам. Бул изилдөөнү ишке ашырууда Курандагы айрым аяттардын чечмелениши изилдөөнүн методологиясынын өзгөгүн түзөт. Исламда Куранга ылайык 42-сүрөнүн 15-аятында түшүрүлгөн бардык китептерге ишенимдин бир бутагы болуп саналат. 43-сүрө 4-аят, 13-сүрө 39-аят жана 56-сүрө 78-аяттар сыяктуу Курандын аяттары бардык жазуулар бир эле булакка таандык. Ал булак ээси китептердин ээси экендигин айтат. Андыктан мусулмандар үчүн Куран айрыкча буга чейинки пайгамбарларга түшүрүлгөн жазуулар Кудайга кызмат кылууну үйрөтө турган булак жана пайгамбарлардын көзөмөлү астында ишке ашат. Ошондуктан Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана бардык мусулмандар Ибрахим, Муса, Иса сыяктуу буга чейинки пайгамбарларга жана аларга жөнөтүлгөн жазууларга биринчилерден болуп ишенүүсү зарыл экендигин эскертет. Буга кошумча 42-сүрөнүн 13-аяты, 3-сүрөнүн 95-аяты, 2-сүрөнүн 133 жана 22-сүрөнүн 78-аяттары сыяктуу Куран аяттары иудаизм, христиан жана ислам диндери Кудайдын ачылышынын жыйнагы жана алардын түп нускасы бир эле динге барып такалат деп тастыктайт. Бирок Мухаммад пайгамбар пайгамбарлык милдеттендирилгенден тарта 4 жылга чейин ал ага чейинки жазууларга эч кандай байланышы болбогондугун айтышып, айрым батыш илимпоздору жогоруда сөз айтылгандарды четке кагат. Экинчи жагынан алып караганда, алар исламды байыркы библиялык диндердин уландысы деп санаарын айтышат. Алар көптөгөн мусулмандар башка диндерди сынга алган аяттарга басым жасап, аларды даңазалаган аяттарды көз жаздымда калтырып кетүүнү же аларды такыр эле чечмелебей коюуну каалашат деп айтып келишет. Жана да алар мусулмандар ислам динин кемчиликсиз деп эсептеп, башка диндерге ал аркылуу мамиле кылышаарын эскертишет. Бирок бул пикир келишпестиктерге эки өзүнчө доорго бөлүнгөн Мекке доору жана Медина доору Мухаммад пайгамбардын пайгамбарлыгынын мезгилдик изилдөөнүсү себеп. Рахмандын пикирине ылайык, Куран аяттарына жүргүзүлгөн сынчыл изилдөөдө Мекке доорунун соңку баскычтары менен Медина доорунун алгачкы баскычтарын айырмалоо кыйынга турат. Алар мусулмандардын көпчүлүк бөлүгү иудаизм жана христиан диндерине, алардын пайгамбарларына жана китептерине басым кылгандыгын түшүнө беришпейт. Андыктан аларды талкууга алууда башка дин өкүлдөрүнө салыштырмалуу бир аз этият мамиле кылуу зарыл. Мындан сырткары Рашид Риданын айтымында билдирүү акыл эс эмнени түшүнгөндүгүн тактоо үчүн керек. Адамдын Кудайга болгон мамилесиндеги жоопкерчиликтин эң жөнөкөй ага жана кыямат күнүнө ишенүү. Ишенимге берилген ар бир адам өзүнүн жеке кызыкчылыктарына карабастан жогорудагыларга ишенүүгө милдеттүү. Ислам теологиясында ар бир коомго бири-биринен бир аз гана айырмаланган пайгамбарлар жөнөтүлгөн деген идея бекем тамырлаган. Курандын 5-сүрөсүнүн 3-аятына ылайык мындай пайгамбарлыкка исламдын келүүсү чекит койгон. Исламда чыныгы китеп ачык, даана көрсөтүлгөн Кудайдын тарыхы. Бардык мусулмандар Кудай Куранды буга чейинки бардык китептердин тастыктоочусу жана бардыгынан жогору туруучу катары жөнөткөнүн кабылдоолору зарыл. Мындан сырткары Курандагы 33-сүрөнүн 40 жана башка аяттарда пайгамбарлыктын соңуна келгенин жана Мухаммад пайгамбар Кудай тарабынан адам баласына жөнөтүлгөн акыркы пайгамбар экенине ишенүүлөрү керектиги айтылат. Бирок Куран Мухаммад пайгамбар адам атадан бери келаткан бардык пайгамбарлардын диндерин жаңы ислам динине бириктирген жалгыз адам экендигин баса белгилейт. Буга ылайык мусулмандар бардык иудейлерди жана христиандарды араб пайгамбарына ишенип, аны өздөрүнүн диндерин улантуучу экендигин кабылдоого чакырат. Ислам алымдары иудаизм менен христиан диндерин тарыхтын белгилүү бир дооруна гана тиешелүү чыныгы диндер деп эсептешет. Исламга ылайык Муса жана Иса пайгамбарлар Израиль коомуна гана жиберилген. Ал эми Мухаммад пайгамбар бүтүндөй жер жүзүнө жөнөтүлгөн пайгамбар. Бул түшүнүк мусулман аалымдарды Муса менен Исанын пайгамбарлыгын убакыт боюнча чектелген деп эсептөөлөрүнө себеп болот. Ушул себептерден улам мусулмандар Мухаммад пайгамбардын пайгамбарлыгын универсалдуу жана эч кандай географиялык же этнологиялык чектөөлөргө баш ийбейт деп эсептешет. Ал эми Куранды теңирчилерге каршы күрөштүн жеңүүчүсү Кудай экенин, иудейлердин Библияны туура эмес түшүнүшкөндөрүн жана христиандардын Иисус тууралуу жаңылыш пикирде экендигин көрсөтүү үчүн бүткүл адам баласына түшүрүлгөн дешет. Чыныгы, мыйзамдуу бир гана дин бар жана ал ислам деп мусулман окумуштуулар кайталап айтып келишет. Андыктан мурдагы түшүрүлгөн жазуулар замандын талабына ылайык келбей калгандыктан
Алардын ордуна исламдагы мыйзамдар иштелип чыккан. 5-бөлүм. Курандагы чечмелөө. Социология жана иудаизм. Мухаммед Абу Нимер. Бүтүндөй ислам тарыхында Кудайга кызмат кылган адамдар коомдун акылмандары катары саналып, алардын ой пикири бардык жерде урмат сыйга ээ болгон. Чындыгында эле айрым дин таануучулар физика, алгебра, химия, астрономия жана медицина илимдерин жакшы өздөштүрүшкөн. Бирок азыркы заманбап ислам реформасынын алдына койгон тапшырмасы болуп саналган Курандагы жазууларга кылдат сынчыл анализ жүргүзүлгөн эмес. Мен бул жерде ислам чечмелөөчүлөрүнүн жана Куран изилдөөчүлөрүнүн Куранда айтылган жөөттөргө болгон көз караштарын кыскача баяндап өтмөкчүмүн. Мухаммед ибн Бахадыр ибн Абдуллах аль-Заркаши түшүндүргөндөй, чечмелөө 3 себеп менен зарыл. Адамдар акыл жөндөмдүүлүгү менен бири-биринен айырмаланышат. Андыктан айрым окурмандар түшүнүү үчүн жардамга муктаж. Курандын айрым бөлүктөрү бир караган адамга жеткиликтүү боло бербеген маалыматтардан турат. Айрым сөздөр көп маанилүү болуп, аларды атайын адистер гана чечмелеп бере алуусу мүмкүн. Аль-Заркаши бул тармактагы болочок илимпоздорго тиешелүү болгон араб кол жазмасы, фонетикасы жана асбаб аль-нузул, ачылыштар сыяктуу негизги талап кылынуучу билимдерди атаган. Ал Курандын айрым бөлүктөрүн түшүнүү, умум аль-сига, жалпы форма жана хусус ас-сабаб, белгилүү бир жагдай себебинен кыйынга турарын түшүндүргөн. Айрым аяттар жалпылоо маанисинде көрүнгөнү менен белгилүү бир жагдайга гана тиешелүү болуусу мүмкүн. Жалал-ад-Дин ас-Суюти Куран аяттарынын түшүү себебин 2 негизги категорияга бөлгөн. Биринчи, пайгамбар дуушар болгон же суралган маселелер. Экинчи, ошол учурда эч кандай муктаждык болбосо да түшкөн маселелер. Ошондой эле ал Курандагы аяттардын маанисин өзгөртүп ийүүчү себептерди да атап өткөн. Аят түшкөндөгү белгилүү бир жер, убакыт жана сөз болуп жаткан маселе биринчи жолу козголуп жатабы же буга чейин да ал жөнүндө сөз болгонбу? Чечмелөөнүн негизги ыкмаларынын бири Курандын бөлүктөрү бири-бирин толуктайт деген божомолдун негизинде түзүлгөн Тафсир аль-Куран бил-Куран. Куранды Куран аркылуу чечмелөө. Экинчи ыкма аль-Тафсир бил-Масур. Турмуш шартка ылайыктап чечмелөө. Сейид Хусейн Наср жана Исмаил аль-Фарух бир кудайлуу улук. Башкача айтканда таухид дүйнө таанымын түзүү үчүн Куранды бүтүн, толук деп эсептешкен. Аль-Фарух жана Наср Кудайдын адам менен болгон мамилесин халифа, башкача айтканда орун басарлык концепциясынын негизинде кабылдоого чакырышкан. Наср исламдык мистикалык аспектилерине басым жасаса, Аль-Фарух теологияга кызыккан. Курандын кээ бир өкүмдөрү бардык убакта жана бардык жерде дайыма же жарамдуу, же колдонууга ылайыктуу боло бербейт. Буга чейин сөз кылынгандай, классикалык Куранды изилдөөчүлөр ага бөтөнчө көз караш менен карашкан. Ал эми Куранга болгон заманбап көз караштар классиктердин алдына методологиялык жана чечмелөөгө муктаж болгон бир канча маселелерди сунушташат. Мурдагы эмгектерди сынга алууда келип чыккан теориялык кам көрүүлөр, ыйык жөнөтүүлөр менен социалдык ой пикирлер бири-бирине дал келээрин аныктоого негизделген. Эгерде бул эки функцияны бөлүп кароо кандайдыр бир көйгөйдү жарата турган болсо, анда аны өзгөрүүсүз калтыруу керек. Себеби азыркы өзгөрүп жаткан коомдо Куран адам баласынын бардык суроо талаптарына жооп бере алаарын, адам баласынын жүрүм турумуна байкоо жүргүзүүдө тажрыйбасы жок чечмелөөчүлөр далилдеп бере алышабы деген суроо туулат. Кандай болгон күндө да мындай темаларга сүңгүп кирердин алдында чечмелөөчүлөр илимдин башка тармактарына күтүүсүздөн дуушар болушарын эске алуулары керек. Ошону менен бирге эле алар көптөгөн эксперттердин сынына кабыларына даяр болуулары зарыл. Мындай маселелерди чечүүдө окумуштуулар чечмелөө көндүмдөрүнө гана ээ болуп тим болбостон, илимдин башка тармактарынан да кабардар болуулары шарт. Алтынчы бөлүм. Куран жана илим. Имад ад-Дин Ахмад. Таанып билүү кандайдыр бир нерсени түшүнүү аракетинен келип чыккан, акырындык менен ишке ашуучу процесс. Кабыл алуу бир нече көз ирмемде гана ишке ашуучу процесс. Таанып билүүдөн айырмаланып, биз кабыл алуу процессин көзөмөлдөй албайбыз. Ошого карабастан, эгер кабыл алуу жөндөмдүүлүгү кандайдыр бир үлгүгө такалып калса, анда түшүнүктүн кыска аралыгына камалып калабыз. Революциялык жаңы илимий идеяларды түшүнүүнүн кедергиси дал ушунда.
ислам менен Куранды түшүнүүнүн жаңы ыкмасына ээ болуу үчүн кабыл алуу үлгүлөрүн өзгөртүүбүз зарыл. Андыктан Куранга жана илимге жакындоодо ыйык жана светтик түшүнүгүнө баш ийбеген таухид принцибин кармануубуз керек. Жаратылыш Аллахтын Куран сыяктуу эле китеби. Куран менен илимдин өз ара байланышын изилдөөдө салыштыруу, адабий жана процедуралык ыкмаларды колдонуубуз зарыл. Салыштыруу ыкмасы убакыттын өтүшү менен Курандагы салыштыруулар маанилүү болуп, ал эми Библиядагы салыштырууларды түшүнүү кыйын боло баштагандыгын байкоодо жардам берет. Пайгамбардын учурунда Курандагы баш катырууну талап кылган шилтемелер бүгүнкү күндө эч кандай кыйынчылыксыз эле түшүнүктүү болуп чыга келди. Илимий теориялар дайыма өзгөрүп жана өнүгүп турат. Илим табигый дүйнөнү түшүнүүнүн акыл эстик үлгүсүн сунуштайт. Жана бул үлгүлөр эч убакта абсолюттуу чындык болуп саналбайт. Алар дайыма өз учурунда эң жакшы түшүнүк болуп саналып, бирок өзгөрүүсүн уланта берет. Куран илимге окуу куралы эмес. Ал бизге Аллах кандай жол менен ааламды жараткандыгын эмес, анын эмнени жараткандыгын үйрөтөт жана анын жаратмандыгын изилдөөгө чакырат. Ошондуктан илимдердин аркасында Куран турат. Заманбап илимдин өнүгүшүнө өбөлгө болгон ислам цивилизациясынын бир нече атрибуттары бар. Акыл эс билимдин жетишээрлик булагы эмес. Куранда буйрук кылынган Аллахтын асмандагы жана жердеги кубулуштарын издөөдө колдонула турган тажрыйба жүргүзүү жана байкоо ыкмалары бар. Кадыр барк билимдин негизги булагы. Вахий өзгөчө ишенимдүү булактардан алынган маалыматтарда чоң мааниге ээ. Качан биздин акыл эсибиз, тажрыйбабыз жана ишенимдүү булактар дал келгенде гана биз билимдүүбүз деп ишеничтүү түрдө айта алабыз. Аллах гана абсолюттуу ишенимдүү. Куран бизди окууга, тышкы булактардан билим алууга үндөйт. Айрым фактылардын негизинде жалпы корутунду чыгаруу үчүн тажрыйба жүргүзүү жана эмпирикалык байкоо жүргүзүүнүн негизинде теориялык иргөөнү талап кылат. Бардык чындык Аллахтан келерин Куран үйрөтөт жана биз да ага ишенебиз. Андыктан Аллах бардык коомго элчилерди жөнөтүү менен алардын да чындыктан кабардар болуусун каалаган. Ар бир мусулман аял жана мусулман эркек бешиктен кабырга чейин билим алуулары керек. Ислам материалдык ийгиликтерге бут тосуп, такыбалык менен чектебейт. Материалдык жактан ийгиликтүү коом бул табигый илимдер тармагында изилдөө жүргүзө билген коом. Академиялык илимдерге чектелбеген эркин билим алдыга жылары талашсыз. Тескерисинче, илимий өнүгүүдөн академиялык эркиндиктин мааниси чоң. Мусулмандар үчүн академиялык эркиндик Аллахтын алдындагы парз жана жоопкерчилик болуп саналат. Бирок эч бурмаланбай жеткирилген Куран ислам илиминин жалгыз элементи катары эсептелет. Ислам хадис таануу илими аркылуу айтып жеткирүүнүн өнүгүүсүндө чоң мааниге ээ болду. Исламда кадыр барк чоң мааниге ээ болсо, заманбап илимде ал күмөн саноону туудурат. Андыктан аны так жана даана белгилөө зарыл. Хадис илими башка илимдер кармана турган үлгүнү куруп берди. Балким илимий дүйнөдө кандайдыр бир деңгээлде жаңы пайда болгон идеялар көпчүлүккө жеткиликтүү боло электир. Жер күндө айланары окумуштуулар тарабынан тез убакытта эле тастыкталганына карабастан, карапайым калк бул идеяны жүздөгөн жылдар бою кабылдаган эмес. Бүгүнкү күндө күн жерде айланарына ишенген адамдарга күлгөндөр жер күндө айланып жүрөрү ачык көрүнүп турганын сурашпайбы? Куран кайып жана шахада, жашыруун жана ачык, же болбосо көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселер бар экендигин эскертет. Көпөлөк эффектиси деп аталган башаламандык теориясы физикалык системалар чоң эмес өзгөрүүлөрдү баштапкы шартта сезерин далилдейт. Кванттык механика менен биргеликте бул физикалык системанын өзгөрүүлөргө болгон гиперсезимталдуулугу, диндеги адам баласынын эркиндиги жана Кудайдын кийлигишүүсү сыяктуу маселелерге окшош болуусу мүмкүн. Кванттык механика бардык нерсе өзүнүн баштапкы абалынан билинет деген шартты четке кагат. Ааламдагы бардык нерсе бири-бири менен тыгыз байланышта. Кванттык механика бул жерде божомолдор жана бөлүкчөлөрдүн импульсу бир толкунда экендигин жана ал толкундун бар экенин билүүдө кылдат байкоо жүргүзүлүшү керек экендигин тастыктайт. Болгону бөлүкчөлөр кандайдыр бир белгилүү жерде же белгилүү бир импульста деген божомол бар. Бөлүкчөлөрдүн жайгашкан ордун жана импульсун билүүнүн бир гана жолу бар. Аны ченөө же байкоо. Бирок аны байкоодо байкалып жаткан нерсеге таасир беребиз. Тактап айтканда, аны өзгөрүүгө дуушар кылабыз. Андыктан аны көзөмөлгө албай койсом, эмне болот деген суроо берүүбүз зарыл. Биз муну биле албайбыз. Бардык нерсе физика эмес. Шахада кайыптын уландысы. Кайып физикалык болбосу да ыктымал. Башаламандык теориясында кимдир бирөөгө кучак жаюу же андан терс бурулуу сыяктуу кванттык айырмалар макроскопиялык дүйнөдө ар кандай окуяларга алып келет. Бул адам баласынын эркиндеги суроолор. Бүткүл аалам тууралуу сөз болгондо, Кудайдын эрки маанилүү болуп саналат.
Эгерде Аллах адамдардын дуасына жооп бергиси келсе, өзү жараткан физикалык мыйзамдарды бузбастан жооп берет. Себеби кванттык физикада кандайдыр бир нерселер өз деңгээлинде чындыкка туура келбейт деп эсептейт. Кванттык механика Аллах адаттан нерселерди кандай жасаарын жана ал каалаган убакытта башка нерселерди да жасай ала тургандыгын жана булар физиканын мыйзамдарына дал келерин айтат. Диний нерселерди ыйык деп, ал эми илимий нерселерди жараксыз деп табуунун ордуна үгүттөрдү түшүнүү, чечмелөө жана шахада ыйык тексттердин маанисин жана сөздөрүн түшүнгөндөй эле ыйык. Жаратылыш китеби да ыйык китеп болуп саналат. Аны түшүнүү да ибадат болуп эсептелет. Жетинчи бөлүм. Куран буйруктарын жана аяттарын которуу. Тематикалык жана салыштырма ыкма. Дауд Нассими. Куран аяттарын башка тилдерге которуу оор тапшырма. Бирок тыюу салуучу аяттарды которуу андан да оор. Ал котормочулардан эки тилди мыкты билгенден сырткары башка дагы көптөгөн факторлорду түшүнө билүүсүн жана эске алуусун талап кылат. Куран түп нускасында Кудайдын кемчиликсиз сөздөрү катары саналгандыктан, аны башка тилдерге которууда мусулмандар көптөгөн чектөөлөргө бет келишет. Андыктан ислам окумуштуулары Курандын бардык котормосун анын эквиваленти эмес болгону маанисин башка тилде жеткирүү деп эсептешет. 4 котормону салыштырууга аракет кылабыз. Абдулла Юсуф Али, Ыйык Курандын чечмелениши. Аль-Хилали жана Мухаммад Мухсин хан, Ыйык Курандын маанисинин англис тилинде чечмелениши. Саид Абул-Ала Маудуду, Куранды түшүнүүгө карай. Тахрим аль-Курандын кыскача варианты. Бир үзүндүнү мааниси жагынан тактыгын, аяттын контекстке туура келерин, юристтик билимин, башкача айтканда фих жана тарыхын талкуулайбыз. Бул бөлүмдө талкуулана турган үзүндү катары аялдардын кийимине коюлган талаптар тууралуу аяттын биринчи гана бөлүгү каралат. Курандагы соттук тыюу салуулар, буйруктар, өкүмдөр жана жеңилдиктер шарияттын негизги булагын түзөт. Куранда тыюу салуучу аяттар көпчүлүк учурда уникалдуу стилге ээ. Курандагы көптөгөн тыюу салуулар ыймандууларга түздөн түз кайрылуу менен башталат. Мисалы, о ыйман ээлери. Куран котормочулары фихти жана Куран менен байланышкан заманбап маселелерди жакшы билүүлөрү зарыл. 24-сүрөнүн 31-аятынын ар кандай котормолору каралат. Бул маселе ахкам аль-хижаб деп аталат. Хижаб сөзү эркектерге да, аялдарга да тиешелүү болсо да, көпчүлүк учурда аялдардын кийими тууралуу сөз болот. 24-сүрөнүн 31-аятына чейин мусулман эркектерге аялдардын акылмандыгын эске алуусу жана алардын көзүнө тик карабоосу эскертилет. 24-сүрөнүн 30-аятында көзгө тике карабоо жана дене мүчөлөрүн жаап жүрүү аялдарга да, эркектерге да тиешелүү экендиги айтылса, 24-сүрөнүн 31-аятында аялдар өздөрүн зынадан коргоп, өз солуулуктарын жашырып жүрүү керектиги айтылат. Аяттын кийинки бөлүгүндө аялдар такаларын такылдатпай басуусу керектиги, андай басык башка адамдардын көңүлүн өзүнө бурдураарын эскертет. Аят бардык ишеним ээлери чыныгы ийгиликти Аллахтан суроосуна чакыруу менен аяктайт. Абдулла Юсуф Али бул аятты төмөндөгүчө которот. Момун аялдарга айткын, алар көздөрүн ылдый каратып, өздөрүнүн жөнөкөйлүгүн сакташсын. Алар өздөрүнүн солуулуктарын жана жасалгаларын көргөзбөөсү керек. Жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин түшүрүп, күйөөсү, атасы, кайнатасы, өз балдары, аялдар, кулдар жана балагатка жете элек жаш балдардан башкаларга көргөзбөсүн. Жана да алар башкалардын көңүлүн өзүнө бурдурбоо үчүн үн чыгарып баспоолору керек. О ыйман ээлери, Аллахка гана жүзүңөрдү бургула. Саид Абдул-Ала Маудудунун котормосу. Жана да момун аялдарга баштарын жерге салып, өздөрүнүн акылмандыгын эстеп жүрүүлөрүн, көрүнбөгөн кооздуктарын жашырууну, баштарын көкүрөктөрүнө чейин жабууну, күйөөсү, атасы, кайнатасы, балдары, мыйзамдуу түрдөгү кулдары, жыныстык катнашка жарамсыз эркектер, аялдар жөнүндө биле бербеген, жаш балдардан башкаларга солуулугун көрсөтпөөнү айткын. Эй ишеним ээлери, бардыгыңар бактылуулукка жетүү үчүн Аллахка гана кайрыласыңар. Мухаммад Мухсин хандын котормосу. Зыкынын котормосу. Момун аялдарга айткын, тыюу салынган нерселерди кароодон көздөрүн сакташсын. Мыйзамсыз жыныстык иш-аракеттерден дене мүчөлөрүн сакташсын. Алакандары жана көздөрүнүн башка солуулуктарын жашырышсын.
жана жоолуктары менен мойнун жана көкүрөгүн жапсын. Аларды күйөөсү, атасы, кайнатасы, уулдары, карып калган кулдары жана балагатка толо элек балдардан башкага көрсөтпөсүн. Кооздуктарын жашырганын ачыкка чыгарып, буттарын такылдатып басышпасын. Баарыңар ийгиликке жетүү үчүн Аллахтын кечиримин сурайсыңар. Саид Абдул Ала Маудуду болсо төмөндөгүдөй которот. Ишенген аялдарга өздөрүнүн мүчөлөрүн сактоону, күйөөсү, атасы, кайнатасы, балдары, байкелеринин жана эжелеринин балдары, эркек кулдары жана жаш балдардан башкаларга кооздуктарын ачпоону милдеттендирди. Алардын жашыруун кооздуктары көрүнүп калбоо үчүн акырын басуулары керек. Салыштыруудагы негизги учурларга токтолсок, зыйнат сөзүн Абдулла Юсуф Али сулуулук жана жасалга, Саид Абул Ала Маудуду кооздук, ал эми Мухаммад Мухсин хан жана Саид Абул Ала Маудуду сулуулук деп которушат. Бирок бул жерде табигый сулуулук тууралуу сөз болгон жок. Мухаммад Абул Ала Маудуду химар сөзүн баштарын жабуу деп которсо, калгандары жоолук деп которот. Юднина алайхинна мин жал ибибихинна фразасын которгондо да бири жоолугуң менен көкүрөгүңөрдү жапкыла десе, бири моюнду да кошумчалаган. Илла ма захара минха фразасы да ар кайсы вариантта ар түрдүүчө берилген. Аяттын котормолорун карап чыгып, котормочулардын ичинен Абдулла Юсуф Али аялдардын кийими боюнча маселени көп кырдуу көз караш менен чечмелеп бергендигин көрүүгө болот. Калган 3 котормочу да өздөрүнүн колдорунан келген аракеттерин жумшашса да, айрым маселелер токтоону жана толуктоону талап кылат. Курандын ар түрдүү котормолорун салыштыруу үчүн бул бөлүмдө колдонулган тематикалык ыкма өзү көрсөткөндөй эле жазма котормочулардын айырмачылыктарын ачып көргөзүүгө жана жазма котормочулардан талап кылына турган жөндөмдүүлүктөрдү тактоодо чоң өбөлгө болду. Сегизинчи бөлүм. Матн анализине принципиалдуу ыкманы издөө. Сами Катович. Көп окумуштуулар Куранды угуу пайгамбарды угуудан бөлүнбөсү керек деген принципти карманышат. Куран көп учурда пайгамбарга бийлик берет. Чындыгында силер үчүн да, акырет күнүн үмүт кылгандар жана Аллахты көп эске алган адамдар үчүн да Аллахтын элчисинде көркөм өрнөктөр бар. 33-сүрө 21-аят. Бирок ислам тарыхында да бүгүнкү күндө да сүннөттү Курандан бөлүп кароо аракеттери жүргүзүлүп келет. Бул ыкма илимий көз караш менен караганда туура болуп саналбайт. Пайгамбардын өрнөктөрүн бизге чейин жеткирүү баскычтары анын үлгүлөрүн ээрчиген сахабаларынан башталат. Алар кимге болбосун пайгамбардын жашоосунан эмнени көрсө жана укса, баардыгын жеткирип турушкан. Пайгамбар өлгөндөн кийин алар оозеки түрдө аны ээрчигендер үчүн негизги маалымат булактары болуп кала беришкен. Умар ибн Абдул Азиз өз учурунда хадистердин жыйындысын чогултууга чакырган. Сүннөт иш жүзүндө гана көрсөтүлүп, хадис илиминен жана оозеки жана жазма түрүндөгү тастыктоолордон айырмаланат. Иш жүзүндө көрсөтүлгөн иш-аракеттер жазма жана оозеки документ аркылуу тастыктоону талап кылбайт. Бирок экинчи кылымдын соңунда гана пайгамбардын хадистеринин жыйнагын китеп түрүндө басылып чыккандыгын көрө алдык. Кийинки 100 жылдар аралыгында хадистердин 6 жыйындысын чыгаруу тууралуу жалпы макулдукка келишкен. Алар Бухари, Муслим, Абу Дауд, Аль-Тирмизи, Ибн Мажа жана Аль-Насаи. Хадисти сындоонун баштапкы өнүгүүсү байланыш структурасына жана баяндоочуга берилген баага негизделген. Бул тармактын атайын адистери кандайдыр бир хадисти жеткирүүдө анын канчалык деңгээлде чындык экенин билүү максатында татаал системаны иштеп чыгышкан. Бул илим Аль-Адл валь-Таржих, талашуу жана далилдөө, хадистерди классификациялоого өбөлгө түзгөн. Хадистердин эң жогорку деңгээли катары мутаватир статусуна ээ болгон хадистер саналган. Мутаватир деңгээлине жетпей калган хадистер ахад категориясына кирген. Ахад категориясы өз ара дагы 2 кичи категорияларга бөлүнгөн. Макбул, башкача айтканда кабыл кылынган. Мардут, башкача айтканда чектелген. Өз учурунда макбул сахих жана хасан болуп 2ге бөлүнөт. Хадистин хасан же сахих экендиги анын байланыштуулугунан көз каранды. Буга ылайык байланыштуулук жана матн, тактап айтканда хадистин байланыштуулугу жана мазмуну да
сахих болуусу керек деген принцип келип чыккан. Хадистин мазмуну, башкача айтканда матны дагы сахих болуусу керек экендиги тастыкталса да, хадис изилдөөчүлөр системаны иштеп чыгууда хадистин мазмунун эске алышкан эмес. Хадистин мазмунуна карата айтылган сындар пайгамбарга байланыштуу бири-бирине карама-каршы келген айтымдарга багытталат. Бирок башка бири-бирин толуктоочу ыкма белгилүү бир принциптердин орнотулушуна негизделет. Бул ыкма сахабалардын учурунда да, келечек муун үчүн да колдонулат. Принципке негизделген окуяларды айыптоолорго сахабалар өздөрү да айрым учурларда кайрылып турушкан. Мисалы, Бухари баян кылган түнкү сапар, башкача айтканда Аль-Исра валь-Мираж окуясында Айша радыйаллаху анха айрым сахабалардын баяндоосун Куран аяттарына дал келбейт деп сындаган. Ал окуя мындайча баяндалат. Масрух риваят кылат. Мен Айшадан сурадым: "О энеке, Мухаммад Кудайды көрдү беле?" Айша радыйаллаху анха айтты: "Сенин сураганың менин төбө чачымды тик тургузат. Билгин, эгерде кимдир бирөө төмөндөгү 3 нерсенин бирин айтса, анда ал жалганчы. Кимдир бирөө Аллахтын элчиси Кудайды көргөн деп айтса, ал жалганчы." Андан соң Айша бул аяттарды келтирет. Аны көздөр көрө албайт. Ал болсо бардык көздөрдү көрүп турат. 6-сүрө 103 аят. Аллах аян аркылуу же көшөгөнүн артынан же өз уруксаты менен пайгамбар жөнөтүп, өз каалаганын кабар кылбай туруп, адамга сүйлөгөн эмес. 42-сүрө 51 аят. Айшанын пайгамбар түнкү сапарда Кудайды көргөн пенделерге карата мындай таасирдүү сөзү, жалганчы сөзүн колдонуусу аяттарга болгон түшүнүгүнөн келип чыгат. Эч бир зат Аллахты көрө албайт жана анын сүйлөгөнүн уга албайт. Болуп өткөн окуяны баян кылууда Куранга карама-каршы келген учурлар кезиккен. Андыктан Курандын принциптерине ылайык андай баяндоолор жокко чыгарылышы керек. Айшанын чыгарган бүтүмүнө каршы келе турган негиздер жана далилдер кылда талкууланышы керек. Ал окуяга белгилүү бир принциптерге таянып баа берген. Мындай принципиалдык теория ыкмасын колдонуу теология тармагында көп кездешет. Көптөгөн дин аалымдары Куран аяттарына, Кудай тууралуу айтылган хадистерге таянып, кандайдыр бир ыкманы кабыл алышат. Кудай тууралуу билим Куранга жана мутаватир даражасындагы хадистерге негизделиши керек. Мисалы, биз Бухари жана Муслимдин баяндоолорунда Кудайдын жылмайган учурларын кезиктиребиз. Ал эми Ибн аль-Жаузинин пикиринде күлүү адам баласына гана таандык кыймыл аракет жана ал Кудайга тиешеси болбошу керек. Ал бул көз карашын адамдар күлгөндө кандай болорун айтып берүү менен түшүндүрөт. Анын айтымында адамдардын күлүү процесси болгону оозундагы катылган тиштерин көргөзүү, бирок мунун Кудайга тиешеси жок. Ал бардыгынан бийик. Андыктан Кудай күлдү деп түшүнүүнүн өзү акылга сыйбаган иш. Халет Абуль Фадлдын айтуусунда хадистин баяндалышын сынга алуу менен баяндоочулардын беделин түшүрүү туура эмес. Себеби биз айткан сөздөрдө пайгамбардын сөздөрү болуп калуусу толук ыктымал. Биз болгону андай сөздөрдү хадис илимине өз салымдарын кошкон адамдардан угуп жүрөбүз. Балким аларда өздөрүнүн түшүнгөнүн кооздоп, өз жагдайына ылайыктап, белгилүү бир ыкма менен жеткизип жатышкандыр. Буга кошумча ал хадистер башкаларга салыштырмалуу окуянын баалуулугун кененирээк ачып берер. Фадлдын пикиринде пайгамбардын айткан сөздөрүн баяндоочунун ордун көрсөтпөй туруп жеткирип коюу мүмкүн эмес. Баяндоочунун баяндап бергенине карай, пайгамбардын сөздөрү ашыкча таасирдүү же тескерисинче жеткиликтүү деңгээлде таасирдүү болбой калуусу мүмкүн. Мындан сырткары баяндоого катышкан адамдар эле эмес, алардын божомолу. Керек болсо сахабалар өздөрү да сындоонун объектиси болуп саналат. Фадлдын бул пикири Ибн Аджар тарабынан негизделген Ахлел Сунна бардык сахабалар чынчыл экендигин бир добуштан колдошот деген принцибине күмөн туудурат. Бул алар туура эмес болушкан дегенди билдирбейт, айрымдар түшүнгөндөй. Болгону алар өздөрү байкабастан эле чындыктан алыстап кетишкен. Фадл бизге белгилүү бир хадисти баалоонун пайдалуу принцибин же каражатын калтырып кетти. Ал принцип жогорку стандарт кандайдыр бир юридикалык милдеттерге баш ийбеген, коомго күчтүү таасир калтыра турган окуяга негизделиши керек деген идеяны камтыйт. Эгерде окумуштуулар башка принципти четке какпастан, ушундай талаштуу маселелерге тыным кое турган алкактын негизинде айрым негизги принциптерди орнотушса, адамдар кандайдыр бир хадистин түп нускасын табуу менен гана бир бүтүмгө келүүсүн көзөмөлгө алышмак. Тогузунчу бөлүм. Исламдагы ажырашуудан кийинки каржылык. Колдоо көрсөтүү. Мута аль-Талак. Мухаммад Адам аль-Шейх. Бул жерде ислам юриспруденциясындагы ажырашуудан кийинки каржылык колдоо көрсөтүү маселеси тууралуу сөз кылабыз.
Мусулман дүйнөсүндөгү басымдуулук кылуучу илимий түшүнүктөргө ылайык, бүгүнкү күндө аялдар ажырашуудан соң күйөөсү менен бирге жашап жаткандагы топтогон байлык сыяктуу эч кандай каржылык колдоого ээ боло алышпайт. Күйөө мурдагы аялындагы акысынан аны менен бирге жашап жаткан учурда аны турак жай, тамак аш жана кийим-кече менен камсыз кылуусу менен кутулат. Мындай камсыздоо болгону шариятта иддат ат-талак деп аталган 3 айлык күтүү мөөнөтүндө гана жасалат. Судандагы шарияттын мурдагы соту, АКШдагы чоң ислам борборлорунун биринде мурдагы имам, 20 жылдан ашуун Түндүк Америкадагы мусулман коомунун сот арбитры катары мындай маселелерге көп жолу кезиктим жана катыштым. Ажырашуудан кийинки каржылоо маселеси тууралуу ислам эрежелерине ылайык ажырашкан аялдарга акыйкатсыз мамиле жасалып жатканына күбө болдум. Ажырашкан мусулман аялдарга исламдык эмес, адамгерчиликсиз мамиле мени компенсация маселесинин исламдагы туура ордун тереңирээк изилдөөгө шыктандырды. Байыркы Куран изилдөөчүлөрдүн бири Имам Аль-Табари ажырашуу тууралуу Куран аяттарын чечмелөөдө мута, башкача айтканда ажырашуудан кийинки каржылык жардам маселесинде чечкиндүү түрдө аялдардын укугун коргогон. Ал күйөө үчүн ажырашкан аялына мута төлөө милдет экендигине мен ишенем. Мута төлөө милдетинен ал тийиштүү мурас калтырмайын кутула албайт. Мута дагы башка карыздар сыяктуу эле эсептелет. Ал өзүнүн ажырашкан аялына мута төлөбөсө, анын мүлкүн сатып болсо да төлөө керек, же ал эркинен ажыратылат деп айтат. Абуль-Фида Исмаил ибн Казир мутаны күйөөнүн ажырашкан аялына ал ажырашууда жоготкон нерселери үчүн компенсация катары төлөгөн каражат деп эсептейт. Абуль-Фида Исмаил ибн Казир мутаны күйөөнүн ажырашкан аялына ал ажырашууда жоготкон нерселери үчүн компенсация катары төлөгөн каражаты деп аныктайт. Имам Фахр аль-Дин аль-Рази өздөрүнүн белгилүү укук коргоочуларынын бири. Мута аль-талак милдеттүү эмес, бирок эрктүү иш деген окумуштуулардын пикирине кошулат. Белгилүү ислам аалымдарынын ичинен Аль-Замакшари ажырашкан аялдарга мута төлөнүүсү ал кайра күйөөгө тийгенге чейин шарт деп эсептейт. Шейх Рашид Рида ажырашкан аял мурдагы күйөөсүнүн алимент алууга укуктуу деген пикирди жактайт. Пайгамбар Килап уруусундагы Язиддин кызы Умра менен үйлөнгөн. Бирок белгисиз себептерден улам нике кыйылган эмес. Ажырашуудан кийин пайгамбар ага укугу үчүн төлөгөн жана аны өз үй бүлөсүнө жөнөткөн. Пайгамбардын бул иш аракетинен экөө бирге болгон убакыттын аздыгына карабай, ажырашуудан кийин ага пайгамбар өзүнө тиешелүү мутаны төлөп бергендигин көрө алдык. Ажырашуудан кийинки каржылоо маселесинде мусулман юристтер эки түрдүү ой пикирди карманышат. Айрым юристтер аны биринчи категориядагы важип милдеттүү дешсе, айрымдары экинчи категориядагы мандуп, башкача айтканда сунушталган деп эсептешет. Бирок иш жүзүнө келгенде бир дагы юрист ажырашуудан кийинки каржылоону талап кыла алган эмес. Керек болсо бул ишти Аллахтын буйругу деп эсептегендер да талап кылышпаган. Бул принциптен толугу менен жокко чыккандыгы көрүнүп турат. Заманбап коомдо аялдар балдарын багуу үчүн каражат издегени кадимки эле көрүнүш. Ажырашуу үчүн компенсация төлөө ушунчалык маанилүү болуп турган жагдайда үй бүлөнү коргоо системасы кескин бузулууда. Бүгүнкү күндө көптөгөн ажырашкан аялдар балдарын жана өзүн камсыз кылуу үчүн каражатка жана турак жайга муктаж. Тилекке каршы юристтер ажырашуудан кийинки каржылоо маселесине жетиштүү деңгээлде чек коюп койду. Абдуллах ибн Аббас жана Аль-Хасан ибн Али сыяктуу айрым сахабалар мута төлөшкөн. Ажырашуудан кийинки каржылоо Куран жана Сүннөт тарабынан тастыкталып, күчүнө кириши үчүн мусулман укук коргоочулар талыкпай аракет кылуулары зарыл. Бүгүнкү күндө мындай каржы жардамдын колдоого алынышына көптөгөн себептер бар. Айрым Куран илимпоздору айткандай, бул Аллахтын усуяты жана пайгамбар жана анын сахабалары тарабынан колдоого алынган жана көрсөтүлгөн. Ал ислам дининде бекем тамырлаган акыйкаттык принципке жана аялдарды коргоо принцибине дал келет. Бул ажырашканда биринчилерден болуп жабыркаган, балагатка толо элек балдардын кызыкчылыгын коргойт. Мындан сырткары ажырашуунун курмандыгы болгон бардык аялдарга келүүчү зыяндардан кайтарат. Бүгүнкү күндө көптөгөн аялдар мындай жардамга муктаж. Бирок бири дагы андай жардам алышы элек. Аялдарды коргоо пайгамбардын өлүм алдындагы өз үммөттөрүнө калтырып кеткен осуяттарынын бири. Бул маселелер негиздөөчү жана сынчыл мааниге ээ жана адамдардын жашоосунда өтө таасирдүү. Андыктан мен бардык мусулман юристтерди ислам шариятына аялдардын укугуна байланышкан акыйкаттуу принциптерди киргизүүгө чакырып кетем.